Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, урматтуу кесиптештер, кымбаттуу окуучулар. Быйыл окуу жылы башка жылдардан өзгөчөлөнүп 25 майда эмес, 30 майда аяктайт. Бул үчүн бир нече себептер бар. Биринчиден, биз каникулда бир аз көбүрөөк эс алдык. Өлкөдөгү убактылуу кырдаалга байланыштуу. Экинчиден, 1 майдан 5 майга чейин дагы бир аз эс алып алдык. Эми ушул окуу программалардын баардыгы туура толук өздөштүрүлүшү үчүн биз окуу жылын 30 майга чейин жылдырдык. Ушул 30 майда акыркы коңгуроолор аз эми дагы кырдаалга байланыштуу онлайн форматында өтөт. Бул жөнүндө дагы биз өз учурунда ар бир мектепке, бардык региондорго маалыматтарды жөнөттүк. 30 майда окуу жылын аяктап алып, биздин бүтүрүүчүлөрүбүздү куттуктап, онлайн форматында куттуктагандан кийин дароо эле 2-июндан 13-июнга чейин мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациялоону баштайбыз. Бул жөнүндө дагы сиздерде кабарыңыздар бар. Биз быйыл форматын бир аз өзгөрттүк. Ар бир мектепте биздин нускамалардын негизинде, биздин буйруктардын негизинде ар бир мектепте ар бир предметке өзүнчө предметтик комиссиялар түзүлөт. Предметтик комиссиялар мектептин көлөмүнө жараша 3 же 5 адамдан турат. Класс жетекчилер, ошол предметтен сабак берген мугалимдер ошол предметтик комиссияга ар бир окуучунун биринчи чейректен баштап жетишкендиктерин, чейректик, жылдык, жарым жылдык бааларын, лабораториялык практикалык иштерин жана кандайдыр бир өзгөчө бир жетишкендиктери тууралуу кыскача маалыматты даярдап, ошол предметтик комиссияга киргизет. Предметтик комиссия ар бир предмет боюнча ошол алынган маалыматтардын негизинде, жетишүүсүнүн негизинде жыйынтыктоочу бааны коет. Ошол жыйынтыктоочу баа экзамендик баа болуп эсептелинет. Ал эми ошол предметтик комиссиялар 2-июндан 13-июнга чейин өз иштерин аяктагандан кийин класс жетекчилер жалпылоочу деги ведомосттордун баардыгын толтуруп туруп, окуучулардын күбөлүктөрүнө жана аттестаттарына тиешелүү баалар коюлат. Ошондой эле биздин 11-класстын бүтүрүүчүлөрү аттестаттарды убагында алыш үчүн, ал эми 9-класстын бүтүрүүчүлөрү күбөлүктөрдү убагында алыш үчүн биз бардык иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Барыңыздарга белгилүү болгондой эле жылына 11 жыл жалаң бешке окуп абдан жакшы ийгиликтерди көрсөткөн окуучулар үчүн дагы алтын тамга тышкы баалоо, көз карандысыз тышкы баалоо өткөрүлөт. Бул тышкы баалоо ошол 12-июндан 19-июнга чейин өтөт. Ал жерге ал республикалык борборлордо өтөт, Бишкекте жана бардык областтык республикалык борборлорубузда өтөт. Областтык борборлордо өтөт. Ал жерде бардык имараттар дезинфекцияланат жана жеке каражаттар ар бир окуучуга берилет. Социалдык дистанция сакталат жана биз быйыл ошол реалдуу режимде, бирок онлайн форматында өтүүчү программаны иштеп чыктык. Ар бир ошол алтын тамга тестирлөөсүнөн же болбосо кызыл аттестатка талапкерлер тестти онлайн түрүндө планшет берилет. Дагы планшеттен 4 предмет боюнча тестти тапшыраар менен жыйынтыгы дароо чыгат. Жыйынтык ошол бүтүрүүчүгө дароо ошол жерден берилет жана кабыл алып жаткан эксперттер, комиссия дагы ошол жыйынтыкты дароо протоколго түшүрүп коет. Бул эмне үчүн мындай форматты тандап алдык? Анткени баалоо ачык, айкын жана объективдүү болуш керек. Жана бүтүрүүчү ошол өзү чыккан жыйынтык менен канааттанса, анда апелляциялык комиссияга эч кандай арыз жазбайт. Ал эми канааттанбаса, анда апелляциялык комиссияга арыз менен кайрылууга толук укугу бар. Бул алтын тамга тестирлөөсү ошо 12-июндан 19-июнь аралыгында өткөрүлүп аяктап калышы керек.
Андан кийин жалпы республикалык тестирлөөбүз 21 июндан 25 июнь аралыгында өтөт. Жалпы республикалык тестирлөөнү өткөрүш үчүн биз бүт республика боюнча 180 тест борборлорун даярдап жатабыз. Ал жерлерде дагы имараттар дезинфекцияланат жана ар бир бүтүрүүчү өзүнүн жеке каражаттары менен камсыз болуп, социалдык дистанция сакталып, бардык ошол коопсуздук эрежелерин сакташ үчүн бардык иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. 21 июнда биринчи этабы боюнча биздин окуучуларыбыз, бүтүрүүчүлөрүбүз негизги тестти тапшыра алат. 22 июнда предметтик тесттерди тапшырышат. Ал эми 23 июнда кайрадан тест борборлору бардыгы дезинфекцияланып, даярдык көрүлөт. Ал эми 24 июнда кайра экинчи этабын өткөрөбүз негизги тесттин. Ал эми 25 июнда предметтик тестти. Ошондо 25 июнда жалпы республикалык тестирлөөбүз аяктап калат дагы. 13 июльдан 19 июлга чейин биздин бардык бүтүрүүчүлөрүбүз жалпы республикалык тестирлөө боюнча өз жыйынтыктарын колдоруна алып калыш керек. Демек 20 июльда жогорку окуу жайларына тапшыруунун биринчи этабы башталат. Быйыл атайын программа иштелип чыкты. Ар бир бүтүрүүчү үйүндө отуруп эле интернет аркылуу электрондук форматта каалаган жогорку окуу жайына талондорун тапшыра алышат. Эми окуу жайларга кабыл алуу ошондо жогорку окуу жайларга жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы керек окуу жайларына 20 июлда башталып калып атат. Ал эми кээ бир окуу жайларыбыз бар, ортоңку окуу жайларыбыз бар, кесиптик. Аларга тестирлөөнүн жыйынтыгы кереги жок дагы окуу жайларыбыз бар. Алар 1 июлдан эле кадимкидей форматта кабыл алууну башташат. Эми сөзүмдүн аягында бала бакчалар тууралуу дагы бир аз маалымат бере кетейин. Билим берүү жана Алем министрлиги жеке менчик бала бакчалар, мамлекеттик бала бакчалар, муниципалдык бала бакчалар боюнча өзүнүн мониторингин жүргүздү. Ал мониторингде кайсы региондо, кайсы шаарда, кайсы айылда канча ата эне өз балдарын ушул бала бакчага берүүгө даяр экендиги аныкталды. Бул бүт республика боюнча бир 9000ден ашуун балдар экен. Эми ар бир бала бакчада эгерде тиешелүү структуралар, тиешелүү мамлекеттик органдар жана эпидемиологиялык абал бизге мүмкүнчүлүк берсе, биз ошол бала бакчаларды иштетүүгө даярбыз. Бирок эң негизгиси азыр балдардын коопсуздугу, балдардын ден соолугу. Ошондуктан биз эпидемиологиялык кырдаалды карап турабыз. Ар кандай бир иш-чараларды жүргүзүп, коопсуздукту сактап, этап менен ачууга даярбыз. Бирок дагы бир жолу кайталап кетейин. Бул үчүн баягы кырдаал жакшырса, андан кийин мен ойлойм, тиешелүү структуралардын уруксаты менен гана биз ача алабыз деп.